Биз электрондук соода иши боюнча окуу моодулун улантабыз. Биринчи бөлүм рынокто талдоо жана электрондук соода ишинин стратегиясы. Экинчи сабак электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү. Электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрү. 2016-жылы эл аралык сооданын өсүүсү токтогонуна карабастан, 2016-жылы эл аралык сооданын өнүгүүсү токтоп, ал гана эмес төмөндөп баштаганда, чек аралык электрондук соода иши өнүгүп жатты. COVID-19 электрондук соода ишинин өсүшүнө маанилүү таасир тийгизди. 2020-жыл электрондук соода иши киргизүү менен мүнөздөлдү. Себеби изоляцияда отурган керектөөчүлөр санарип каналдарга гана ишенишкен. Бул жаңы онлайн керектөөчүлөрдүн санынын өсүшүнө жана мурдагы керектөөчүлөрдүн катарынын кеңейишине алып келген. Бул электрондук соода ишинин продуктылардын гана кызматтардын кеңири спектринин эсебинен болгон. Чек аралык электрондук соода ишинин өсүшү 29% болгон. Биргелешкен орточо жылдык өсүү темпи же дүйнөлүк сооданын 5-10 эсе өсүшү байкалган. Келгиле Кыргызстандагы электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөшөлү. 2019-жылы электрондук соода иши аркылуу сатуунун көлөмү 109 миллион АКШ долларын түзгөн. Жылдык өсүш 14% күтүлүп, натыйжада 2023-жылы рыноктун көлөмү 185 миллион АКШ долларын түзөт. Бул Кыргызстанда электрондук соода ишинин рыногу тездетилген темп менен өнүгө турганын билдирет. Рыноктун эң чоң сегменти болуп мода эсептелет. 2019-жылы рыноктун көлөмү 41 миллион АКШ доллары болгон. Колдонуучулардын кирешесинин деңгээли 2019-жылы 33% түзөт жана 2023-жылы 35%га жетиши күтүлүүдө. 2019-жылы бир колдонуучунун орточо кирешеси $52 түзгөн. Келгиле, негизги статистикалык маалыматтар жөнүндө сүйлөшөлү. Алар Кыргызстандагы электрондук соода ишинин рыногун жана уюлдук интернет жана социалдык тармактардын абалын түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги маалыматтар. Кыргызстандын калкынын саны 6 миллион 470 миң адам. Алардын ичинен уюлдук байланыштын колдонуучулары 9 миллиондон ашык адам. Интернет колдонгон адамдардын саны 3 миллион. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларынын саны 2,5 миллион адам. Бул маалыматтар сизге Кыргызстандын рыногунун көлөмүн жана колдонуучулардын активдүүлүгүн баалоого мүмкүнчүлүк берет. Себеби бул адамдардын бардыгы электрондук аянтчалардын потенциалдуу колдонуучулары жана сиздин продуктулардын жана кызматтардын потенциалдуу сатып алуучулары. Электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөшөлү. Электрондук соода иши сатып алуучулар үчүн сиздин көрүнүшүңүздү жогорулатат. Себеби үйдө отуруп эле товарды бир белгилүү электрондук аянтчага коюп койсоңуздар, кандай көп сандаган сатып алуучулар көрсө болот. Электрондук соода иши бизнесиңизди масштабтуу кылат. Сиздин потенциалдуу кардарыңызды издөөдө так болууга мүмкүнчүлүк берет. Электрондук соода иши натыйжалуу жумушчуларды топтоого жардам берет. Ошондой эле сиздин бизнесиңизге автоматтык инвентаризацияны киргизүүгө жардам берет. Кардаларды натыйжалуу колдоого жана азыраак физикалык мейкиндик талап кылат. Электрондук соода ишинин дагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Анын ийкемдүүлүгү көбүрөөк. Электрондук соода иши сиздин товарыңызды жана кызматыңызды суткасына 24 саат бою каалаган убакта, каалаган жерден сатууга мүмкүнчүлүк берет. Электрондук соода иши сиздин бизнесиңизди эл аралык eBay, Etsy, Alibaba маркетплейстердин жардамы менен интернационалдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жерден белгилеп кетким келет. Электрондук соода ишинин мүмкүнчүлүктөрү менен кошо эле белгилүү бир тоскоолдуктары да бар. Алар кандай тоскоолдуктар? Бул рынок үчүн ылайыксыз продуктылар, сапатсыз даярдалган мазмун же контент. 2017-жылы АКШда өткөрүлгөн электрондук соода ишинин изилдөөсү муну көрсөткөн. Керектөөчүлөрдүн 87% интернетте сатып алуу жөнүндө чечимин кабыл алууда продуктунун мазмунун өтө же абдан маанилүү деп эсептешет. Интернетте сатып алуу жөнүндө алардын чечимдери үчүн продуктунун мазмуну өтө маанилүү жана башка чоң адамдарга караганда миллениалдардын 40% айтышат.
интернет сатып алуучулардын 98% туура эмес же толук эмес контентке байланыштуу сатып алуудан баш тартышканын кабарлашат. Онлайн сатып алуучулардын 50% интернеттен сатып алган буюм сүрөттөмөсүнө дал келбегендиктен аны кайтарып бергенин айтышат. Экинчи бөлүктө биз продуктунун контенти деген эмне экендиги жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз жана продукт жөнүндө сапаттуу контентти, мазмунду кантип даярдоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Кийинки тоскоолдук бул онлайн соода аянтчаларына чектелген жеткиликтүүлүк. Бардык эле соода аянтчаларына Кыргызстандын колдонуучулары каттала албайт. Мисалы, азыркы убакта Etsy кыргызстандыктар үчүн катталууну жаап койду. Дагы бир тоскоолдук бул үнөмдүү эмес жана ишенимсиз жеткирүү. Кымбат турган почта жана курьердик жеткирүү кызматтары. Өндүрүүчүлөр үчүн олуттуу көйгөй. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө товардын өздүк наркында логистикалык чыгымдардын өлүшү дээрлик 2 эсе жогору. Эл аралык төлөмдөрдү кабыл алуунун мүмкүн эместиги. Тилекке каршы Кыргызстанда бардык эле эл аралык төлөмдөр кабыл алына бербейт. Салымдарды, салыктарды аныктоо жана башка мыйзам талаптарын аткаруу боюнча даярдык иштеринин жоктугу. Экинчи, эл аралык соода мүмкүнчүлүктөрү көптөгөн чакан жана орто ишканалардын арасында толук түшүнүктүн жоктугу сыяктуу кыйынчылыктар менен коштолот. Бажы талаптары жана жол жоболору, техникалык жана санитардык талаптар, фискалдык талаптар, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо талаптары. Ошондуктан товарды экспорттоо боюнча мыйзамдарды жакшылап өздөштүрүүнү сунуштайм. 4-бөлүктө биз бул жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Потенциалдуу кардалар тарабынан көрүүлөрдүн жоктугу. Электрондук соода ишинде мүмкүнчүлүктөр эбегейсиз көп, бирок ошондой эле белгилүү бир тоскоолдуктар бар. Биздин окуу модулубузда ошондой тоскоолдуктардан өтүүнү жана сиздин бизнесиңиз үчүн электрондук соода ишинде ийгиликке жетүү жөнүндө сүйлөшөбүз.